13-майда парламентте Атамекен фракциясынын атынан сүйлөгөн депутат Каныбек Иманалиев өкмөттүн 2019-жылдагы ишин кескин сынга алды. Иманалиев Кыргызстанга эл аралык уюмдардын төмөн баа бергенин белгилеп, коңшу мамлекеттердин экономикалык өсүшү менен салыштырып, мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн арасында өнүгүү боюнча Кыргызстан акыркы орунда турганын эске салды. Ал ошондой эле коррупция тыйылбаганын, аткезчиликтен казына миллиондогон каражаттан кур калганын айтты. СССРдин алкагында алтын чыгаруу боюнча 3-орунда турабыз. Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан. Бирок ички дүң өнүмдүн өсүшү боюнча 14-орундабыз. Сүйүнүп атабыз. Былтыр Кумтор $2 миллион дивиденд берди деп. Ал 32 килограмм алтындын акчасы, 26 тонна алтын алдык. Мурдагы алтынды эсептебегенде 7 тонна алтындын баасы $364 миллион. Ал статистиканы көбөйткөнү менен элдин чөнтөгүндөгү акчаны көбөйткөн жок. Айтып жатасыздар, экономикада 4,5% өсүш бар деп. Экономисттер билет. Бишкек Ош жолунун салынышы 3%, Кумтор 3% өсүш берет. 6% өсүш деп айтпаса керек. Кумторду алып салгандан кийин 0,1% өсүш болду. Бул ар бир кыргызстандыктын 1 жылдык кирешеси 80 сомго көбөйдү деген сөз. Ушул өсүшпү, деди Иманалиев. Буга премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев жооп берип, депутаттын айткандарына кошулбай турганын билдирди. Өкмөт башчы экономикада реалдуу өсүш байкалганын белгилеп, эл аралык рейтингде Кыргызстандын көрсөткүчү жогорулаганын, инвестиция, экспорт сыяктуу бир топ тармактарда жылыш бар экенин айтты. Абылгазиев жыйындын башында кыскача отчет берип, 2019-жылы эл аралык макулдашуулардын негизинде Кыргызстанга $550 миллион келип түшкөнүн, анын $260 миллион гранттык каражаттар экенин билдирген. Ошондой эле 2019-жылы ички дүң өнүмдүн көлөмү 4,5% арбыганын белгилеген. Тышкы инвестициянын көлөмү $876 миллион, өсүш 2,9%ды түздү. Анын ичинен Кыргызстанга Кытайдан, Канададан, Британиядан, Туркиядан, Орусиядан, Казакстандан инвестиция тартылган. Алардын көпчүлүгү тоо кен өнөр жайына, автоунаа жолдорун курууга, айыл чарбасына багытталган. Экспорт менен импортто да оң баланс сакталды. Экспорттун көлөмүнүн өсүшү 7% болуп, Кытайга, Иранга, Казакстанга менен Орусияга азык-түлүк жөнөтө баштадык, деди өкмөт башчы. 2019-жылы 77 000 жумушчу орду түзүлүп, анын 14 000 туруктуу иш орду экенин айткан Мухамбеткалы Абылгазиев, мамлекеттик жеке өнүктүштүн негизинде 29 долбоор ишке ашырылып, 341 ишкана түзүлгөнүн кошумчалады. Ал эми былтыр 800 чакырым жол оңдолуп, анын 423 чакырымына асфальт төшөлгөн. 13-майда Жогорку Кеңештин өкмөтүнүн 2019-жылдагы иши жөнүндө токтомду көпчүлүк добуш менен кабыл алды. 96 депутат макул, 5 депутат каршы деген добуш берди. Абылгазиев: тарыхты чукуп, артты карай бербей алдыга жылышыбыз керек. Өкмөт башчы тараптарды ынтымакка чакырып, инвесторлорду колдоо багыты боюнча иш алып баруу туура болоорун айтты. Өткөндө эстеп, кооптоно бербей, алдыга жылуу керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев парламентте өкмөттүн 2019-жылдагы иши тууралуу отчетун берип жатып айтты. Депутат Сайдулла Нышанов кечээ тармактык комитетте бюджетти өзгөртүү мыйзамында мамлекеттик кызматкерлерге мүлкүн адалдаштыруу боюнча мунапыс берүү маселеси көтөрүлгөнүн, буга өкмөт башчынын пикирин сурады. Мен муну туура деп ойлойм, колдошубуз керек. Себеби биз сырттан инвестиция издеп жатабыз, бирок ички инвесторлорду колдоо чаралары болбой жатат. Биз өзүбүздүкүн тазалашыбыз зарыл. Анан көп эле арт жакты карай бербешибиз керек. Мурун мындай, тигиндей болгон деп тарыхты чукубай алдыга жылышыбыз керек. Эгер мыйзам бузуулар болсо, укук коргоо органдары карайт, деди Абылгазиев. Ошондой эле ал эки тарапты ынтымакка чакырып, инвесторлорду колдоо багыты менен иш алып баруу туура деп эсептей турганын кошумчалады. Нышановдун айтымында мүлктөрдү адалдаштыруу үчүн мунапыс берилсе, мамлекеттик кызматта иштегендер, ошол эле депутаттар болгон мүлкүн жеке өзүнө каттатса, укук коргоо органдары каяктан байыганын текшербей калат. Мунун арты менен салыктар көмүскөдө калбай төлөнүп турмакчы. Өкмөт башчы Жогорку Кеңештин жыйынында сөгүндү. 13-майда Жогорку Кеңештин жыйынында өкмөттүн отчету каралууда. Анда өкмөт өкүлдөрү депутаттардын суроосуна жооп берүүдө. Депутат Альфия Самигуллина пенсионерлер, медицина окуу жайын бүткөн жаш кадрлар жашоо минимумуна жетпеген акча алышаарын айтты. Анда микрофону өчпөй калган премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев баяндамасын көрсөткүчтөрүн издеп жатып, Неймдурайн кайда калды деп сөгүндү. Кубанычбек Жумалиевдин Сыймык Жапыкеевге койгон моралдык чыгымы
канчага бааланып, ал эмнеге жумшала турганы ачыкталды. Бул тууралуу Жумалиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев журналисттерге билдирди. Жумалиевдин адвокаты Жапыкеевге 10 миллион сомдук доо коюлуп жатканы маалымдалган. Бүгүн мен Жумалиевдин адвокаты катары Жапыкеевге карата ар намысты, кадыр баркты коргоо жана келтирилген моралдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө сотко арыз бердим. Моралдык зыян 10 миллион сомго бааланган. Соттон утуп алган каражат кайрымдуулукка жумшалат, деди Бактыбек Жумашев. ИИМдин маалыматына ылайык, сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө Жапыкеевдин сот түйүндөрдөгү маалыматтары, видео кайрылуулары толугу менен иликтенип чыккан. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, Жапыкеев Жумалиевди ири коррупционер экендигин, ал көптөгөн жылдар бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, миллиондогон долларды чапчыган мамлекеттик байлыктарды менчиктеп же уурдап алгандыгын айткан. Жапыкеевдин акыркы убактагы бардык сүйлөгөн сөздөрүнө лингвистикалык экспертизалар дайындалып, аталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы белгилүү болду. Жолдошбаев карантин убагында кредитин төлөй албаган жарандарды сынга алды. Кечээ Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети банктардан кредит алып, бирок учурдагы өзгөчө кырдаалга байланыштуу төлөй албай жаткандардын пайызын жеңилдетип берүү боюнча маселе көтөрдү. Депутат Искендер Матраимов карантинге байланыштуу учурда көптөгөн жарандар, ишканалар ишин токтотушкан. Алар эртең кредитти кантип төлөйм деп көйгөйлөрүн айтып чоочулап жатышат. Официалдык статистикага таянсак, Кыргызстанда 1 миллиондой жарандарга микро жана чакан бизнеске насыя берилген. Өкмөт бул маселеге өз убагында көңүл буруп, төлөмдү жылдырууну сунуштап, аракеттерин кылды. Бирок ал сунуштарды элдин көйгөйлөрүн жеңилдеткен жок. Отстрочка деп өкмөт айтканда, көпчүлүк жарандар карантиндин маалындагы иштебеген күндөргө процент төлөнбөйт экенбиз, кредиттин мөөнөтүн узартты деп ойлошкон. Чындыгында бул жерде банктар насыя төлөмдөрүн жылдырууга убада бергени менен, иш жүзүндө анын үстөк проценти кийинки айларга кошуп салат экен, деди. Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев кесиптешинин демилгесине каршы чыгып, кредит алып төлөй албай жаткандарга жеңилдик берилиши керек дегенди колдобойм. Мисалы, насыя алып той өткөрүп, тойдон көп акча чогултуп алгандар бар. Ошол акчалары менен жаап коюшпайт. Карантин маалында эмес, жакшы мезгилдерде деле төлөбөй соттошкондор толтура, деди. Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев өкмөттүн ишин мактандыңыз деген тейде төрага Дастан Жумабековго сөз ыргытты. Белгилей кетсек, бүгүн премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү парламентке келип 2019 жылдагы иши тууралуу отчет берди. Жыйындын аягында сөз алган депутат Иманалиев өкмөт чабал иштеп жатат деп сындап, СССР учурунда Кыргызстан алдыңкы өлкөлөрдүн катарында турса, азыр коңшу мамлекеттерден артта калды деген баасын берди. Андан соң төрага Жумабеков өкмөттүн кемчиликтерин элге айта бербестен, ийгиликтерине дагы көңүл бурууга чакырды. Иманалиевге жооп иретинде СССР убагында курулбаган бала бакча, мектептер азыр салынып жатканын айтты. Ошондой эле ал кээде ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп коюлган пландар аткарылбай жатканын белгилеген. Муну уккандан кийин депутат Иманалиев кайра микрофонго чыгып, "Төрага, сизге рахмат. Өкмөттүн жакшы жери жөнүндө айтып жатсаңыз, тос сүйлөп жаткандай сезилип кетти да" деп какшыктады. Анда Жумабеков жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн күрөшүп келгенин айтып, тосту башка жерде сүйлөйт, биз тост көтөрбөй калганбыз деп жооп берди. Баткендеги баатыр энемдин көз жашы жүрөгүмдү сыздатты. Камчыбек Ташиев. Урматтуу мекендештер, Камчыбек Ташиев Баткендеги чек арада тажикстандар тарабынан өрттөлгөн үйдү толугу менен калыбына келтирет. Жашоого толук ыңгайлуу шарты менен турак жай куруп берет. Бул демилгени колдоп, бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, экс-депутаттары биз чогултуп жаткан акча каражатына өзүнүн салымын кошоорун билдире баштады. Алардын тизмесин сиздерге жарыялайбыз. Белгилеп айтарым, биз чогултуп жаткан акча каражатынын максаттуу сарпталышы, өрттөнгөн үйдүн курулуш иштерине чейин демилгенин максатына жетиши толугу менен Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүндө болот. Буйруса жакынкы күндөрү Камчыбек Кыдыршаевич өзү ошол окуя орун алган жерге барып, жумуштун тездетилишине, маселенин туура шартта чечилишине аракет жашайт. Келиңиздер, баарыбыздар билгеликте бул демилгени колдоп, өз салымыбызды кошуп калалы. Элсом 0773 88 92 27, WhatsApp 773 88 92 27. Россиядан акча которууну каалагандар болсо, Рахманов Откирбек Кубанычбекович, телефон 0773 88 92 27,
Золотая корона. Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматынан Борбордун көчөлөрүндө жыландар көп кезигип жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, эгерде көчөдөн жылан көрүп калсаңыз, өзгөчө кырдаалдар кызматынан 161 номери аркылуу байланышуу керек. Анда сиз чакырган жерге тажрыйбалуу куткаруучулар келет. Эгерде чалганга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, жыланды айланып өтүңүз, бирок эч качан аны колуңуз менен кармабаңыз. Жылан эч качан биринчи кол салбайт. Ошондуктан аны бутуңуз менен тебелегенге же кайсы бир буюм менен чапканга аракет кылбаңыз. Буга чейин Бишкектин жашоочусу 7-Кичи районунда номер 20 орто мектептин жанында жылан сойлоп жүргөнүн айтып чыккан.